Саламатсыздарбы, биздин YouTube каналдын көрөрмандары. Биздин каналга жазылып, акыркы жаңылыктарды угуңуздар. Ассаламу алейкум. Камчыбек Ташиев мырза. Сиз бүгүн коомчулукка чыгып, дербиштин кейпин кийип, ушул улуу күндө кечирим сурапсыз. Ооба, бул жакшы. Кечирим сураган жакшы. Кыргыз эли да кечиримдүү. Биз кечиримдүүбүз. Албетте. Кудай дагы кечиримдүү. Тоо кылганды кечиребиз. Кечиримдүү болот. Бирок деген жерге чейин бардыгы жакшы да. Бирок түрмөгө бейгүнөө камалгандар, түрмөдөн бейгүнөө каза болгондор, түрмөдөн токко урунтуп кыйноого алынгандар, алардын бул дүйнөдө алардын артында калган өлгөндөрдүн, жана түрмөдө сыздап жаткандардын ата-энеси, бир туугандары, аялы, жубайлары, күйөөлөрү, балдары, алардын көз жашы, алардын бул жактагы ыйлаганы, силер коррупцияны кылып, миллиардтарды уурдап, курулбай калган мектептер, ошо мектепке окубай калган балдар, курулбай калган ооруканалар, ошолордон дарыланбай, шыпа таба албай азап тарткан кыргыз эли, ошолордун ушунун баардыгынан ушинтип сакалды коюп, башыңызга топуну кийип, дербиш болуп, дубана болуп, ушинтип кутулуп кетесизби? А жанагы тагдырлар, жанагы азаптар, жанагы кайгылар, сынган үмүттөр үчүн ким жооп берет? Урдалган миллиондор, миллиардтарды ким кайтарып берет? Жалган жааны жалаа депсиз. Сизге мамлекеттик органдар 4 миллиард 175 миллионду сиз жана жакындарыңыз урдаганын далилдеп берип атат. Түрмөдө сиздин азыр камалган соратниктериңиз, бир кездеги алдыңыздагы подчиненныйларыңыз сиздин кылган кылмыш иштерди. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатабыз. 3 баланын энесимин. Оğlum Umar 6 жашта, врожденный паралич, ДЦП 4 степенде. Жалгыз боюн эмин. 3 баламды Алланын жардамы менен өзүм чоңойтуп келатамын. Ооруган балам менен жашоо аябай караңгы болуп кетет. Балам тырышып ооруса жан дүйнөм, менин денем тырышкандай кыйналамын. Суранамын кыргыз элим. Балама 5 сом, 10 сом болсо да жардам бериңиздер. Жок дегенде мени көрсө, апа деп, мени тааныса деп үмүттөнөм. Жаны оорубай жашаганга себепчи болуңуздар, суранам. Балдарыңыздар оорубасын. Улуу Рамазан айында дуаңыздар кабыл болсун. Умар каттуу оору менен күрөшүп жаткан кичинекей жигит. Ал кымбат дарылануу жана айыгууга мүмкүнчүлүк алуу үчүн сиздин жардамыңызга муктаж болуп турган учуру. Сиз берген ар бир сом Умарды дени сак жана бактылуу жашоого жакындатат. Сооп иш кылуу менен бирге Умарга ооруну жеңүүгө жардам бериңиз. Ар бир берген сомуңуз үчүн Аллах ыраазы болсун. Бардыгын башкарып турганыңыз боюнча көрсөтмө берип атыптыр. Сиздин үстүңүздөн мамлекетке чыккынчылык кылганыңызды, сизге 5 жыл ишенип, сизге эбегейсиз мындай Кыргызстандын тарыхында болуп көрбөгөндөй бийликти берген досуңузду сатканыңызды, досуңузга кыянат жасаганыңызды бардыгын эл билет, биз билебиз. Жана укук коргоо органдары бул боюнча көптөгөн далилдерди таап койгон. Мына ошонун бардыгынан сиз ушинтип кутулуп кетесизби? Менимче сиз абийирдин алдында, Кудайдын алдында кечирилишиңиз мүмкүн. Бирок мыйзамдын алдында, мыйзамдуу өлкөнү курабыз десек, сиз жооп беришиңиз керек. Урматтуу туугандар, ушул видеону таркатыңыздар, бөлүшүңүздөр, комментарий, лайк бардыгын жазып колдонуңуздар, себептегенде бул видео элдин калың катмарына жетсин. Чоң рахмат. Диванда жатып алып, жатып атышабы, же болбосо Советтер Союзунда алган кроватында жатып алып интервью берип жана кылып атышабы, ар биринин өзүнүн эрки. Айта берсин.
мандатын тапшыр, башка кыл депчи. Туугандар, жогорудагы видеодон көрдүңүздөр. Диванда жатып алып айтышып атабы, же Союз Ванда сатып алган кроватьта отуруп алып айтып атабы деп Шайырбек Ташиев өз сөзүндө айтып кетти. Кыргыздын көпчүлүгүн карапайым айылда жүргөн кыргыз эли, айылда жүргөн катардагы баягы жумушчу, дыйкан, фермер, устачы жана башка кыргыз эли биз бир нерсени жакшылап түшүнүшүбүз керек. Булар акчага тоюп, кутуруп көпкөн да. Керек болсо, мындай элди кемсинтип сүйлөшөт. Элди баягы эски сасыган нерсеңде жатасың дегендей басынтып сүйлөшөт. Бул деген булардын акчага тойгондугу, мансапка манчыркаганы жана карапайым эл менен эсептешпегенинин дагы бир мисалы. Ошондуктан кайсы бир талапкерди, ошондуктан кайсы бир саясатчыны, кайсы бир бизнесменди колдоордон мурда алардын силерге болгон чыныгы мамилесин билип, көрүп туруп, анан кийин гана колдосоңор жакшы болмок. Камчыбек Кыдыршаевич, экс генералыбыз айт намазына келип кечирим сурап, жала жапкандарды мен да кечирдим деп ушинтип баягы чыныгы мусулман адам катары ошол айтчу нерселерди айтып атса, кээ бирлери кылгылыкты кылып коюп, ушинтип эми жала эме кечирим сурап башыңа топу кийип ушинтип атасың деп атат да. Туугандар, мен силерге айтып коеюн, Камчыбек Кыдыршаевич, сен экөөбүз кыла албаган, 30 жылда мен деген чиновниктер кыла албаган нерселерди акыркы аз срокто кылып кетти да. Бул ошол эле коррупцияны түп тамыр менен жок кылбаса дагы 85%-ын жок кылды. Экинчиден, чегарада канча деген биздин жапжаш балдар өлүп кетип атты. Ошол чегарада нерселерди күнү түнү уктабастан барып маселелерди чечип атты. Границанын немесин тактап, ошол нерселерди чечип атты. Үчүнчүдөн, эң эле самый главный, Кыргызстанда криминал баш отунан бери кирип алган экен да. Ошол нерсени түп тамыры менен жок кылды. Аны кылыш үчүн биринчиден дух керек болчу да. Кыргыздын духу керек болчу. Камчыбек Кыдыршаевичтен мен ошону көрдүм. Ал өзүнүн жанындагы, тагдырындагы, жашоосундагы ошол нерсеге сайды. Азыр ойлоп атасыңар, бул криминальный жашоодо, криминалдын бул понятиясында бул нерсе калып калат деп. Ал өзүнүн тагдырын ошол нерсеге сайды, тоопкерчиликке. Уй бүлөсүн эметти, коркунучта, азырчы баардыгы коркунучта. Ошентип отурса дагы силер анын артынан жаман нерселерди айтып эметип атканыңар туура эмес, туугандар.